кереги жок дарыларды сайдырбашыбыз керек да запрет коюшубуз керек болуп атат. Силер малга сайып атасыңар, аны биз жеп атабыз да. Мына сироз печень 20 жаш, 25 жашка чейин түштү. Эмнеден? Себеби ошол малга сайган жана нитокска окшогон дарылардын майынан. Картошканы өзүбүз өндүрөбүз. Ошол убакта аягында мына айлабыз кетип, Кытайдан 11.000 тонна картошка кирип кетти. Урматтуу министрлик, мен мындай урушпай эле, талашпай эле коелучу. Жергиликтүү элден направленияны бердик, газды бердик, клубника тиккиле деп. Клубниканы сонун түрлөрүн тигип атабыз, бирок 7-9 районда сата албай атышат. Менде бир 2-3 суроо бар да. Биринчи суроо сизге. Мына биз картошканын баасын өстүрүп, картошканын баарын тышка чыгарып, аягында Кытайдан картошка жеп калдык. Мунун себеби эмне? Эмне үчүн муну көзөмөлгө алган жокпуз? Эмне үчүн биринчи өзүбүздү камсыз кылып туруп, андан кийин бул ишке барган жокпуз? Убагында картошканын баасы 50 сом 60га чыкты да, ички рыноктогу, ички базарды колдоп берели, бизнесменди колдоп берели деп тыюу салбай коюп, аягында Кытайдын картошкасын жеп калдык. Себеби эмнеде болду? Балмакзандык, бул негизи картошканын өндүрүү боюнча Айыл чарба министрлиги ар дайым мониторинг жасап карап турат. Жылга ошол площадьте канча өндүрүлүш керек, анын бардыгын жыл башында аныкталып бардык райондорго берилет. Ошонун негизинде быйылкы жыл өндүрүмдүүлүк жакшы болду, продуктивность жакшы болду биринчиси. Экинчиси, Казакстан менен Россияда жана суунун көп жерлерде баягы суу басып сел жүрүп кеткендигине байланыштуу аяктарда картошка болгон жок, ошол себептен. Анан кийин эмне себептен дагы картошканын баасы биринчи көтөрүлүп кеткен себеби жерлерде кампалардан чыгарылган жок. Биз ошо мониторинг жасасак, көп жерлерде фермерлер чыгарбай дагы 100ке чейин жеткизет, ошондо сатабыз деп кармап турушту. А бирок ошо жерлерде мына биздин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүбүз, биздин адистерибизден жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ошо чыгарып сатыла баштады. Эми анан кийин кечиресиз, урматтуу туугандар, эми биз реальность баягы думали, как лучше получилось, как всегда дегендей эле болуп калбадыбы аягында? Андай болгон жок. Өндүрүүчүлөргө бир четинен айтканда быйыл картошканын баасы жакшы болду. Жок, ал жагынан туура. Өндүрүүчүлөргө жакшы болду. Кудайга шүгүр, фермерлерибиз акча тапты. Бизге кайрылып атты. Бирок рынокко Кытайдын картошкасы кирип кеткени боюнча сурап атам да. Анализ кандай? Анализ карап, мониторинг этип, логистиканы карап коюш керек. Бизде мына азыр ошо департаменттин директору отурат. Канча киргенин дагы айтып берет. Бирок анчалык көп кирген жок да, анализибиз бар. Канча кирди Кытайда? Турсунбек Түгөлбаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Бүгүнкү күндө январь, апрель эгерде маалымат бере турган болсок, жалпысынан кирген 11.000 тонна кирди. Ал эми экспортко чыккан 17.682 тонна чыкты. Сальдо терс да, көрдүңүзбү? Мындайда, урматтуу туугандар. Бул единственный продукция, который Кыргызстанда эң көп өстүрүлөт, даже ашыкча. Канча? 117% беле, 101%? 120%. 123 былтыркы жыл. 123% картошканы өзүбүз өндүрөбүз. Ошол убакта аягында мына айлабыз кетип, Кытайдан 11.000 тонна картошка кирип кетти. Муну анализдеңиздер, быйыл ушундай болбосун. Сиздерден өтүнүч. Ушуну бир карап койсоңуздар. Экинчиси, мына азыр мөмө жемиш боюнча өзүбүз канча камсыз кылабыз? Мунун ичинде өрүк бар, кокон гилас, алма, клубника, малина, ушул боюнча канча процент камсыз кылабыз? Кыргызстан 100ге жетпейт да, 100 ушуну толук камсыз кылабыз, же бир 100 жанагы бакча культурал боюнча биз өзүбүздө толук камсыздайбыз, мөмө жемиштер боюнча камсыздабайбыз, анткени аякта жанагы мисалы клубника боюнча кандай? Бул билгендиңер барбы? Клубника боюнча канча? Мына азыр 7-9 районда көйгөй башталды. 7-9 райондагы клубниканы уже мындай ала турган, сата турган кишилер, сата турган бар, ала турган жок болду. Жергиликтүү элден направленияны бердик, газды бердик, клубника тиккиле деп. Клубниканы сонун түрлөрүн тигип атабыз, бирок 7-9 районда сата албай атышат. Муну бир багыт беришиңер керек силер дыйкандарга. Урматтуу дыйкандар, могу жака кылгыла, момундай кылгыла, тиңдей кылгыла деп сүйлөшүш керек да. Муну азыр башташ керек. Не только 7-9 район, азыр бүткүл мына 2
Кыргызстан боюнча чүйдө, көлдө проблема чыга баштайт азыр. Бардык жерлерге айдап салдык клубниканы. Азыр дыйкан аны сата албаса, кыйналып атса, анан эртең эмне кылабыз? Бул жагынан кандай иштер жүрүп атат? Балбақсарлық сиз туура мындай эми көз карашты айтып атасыз. Бул жерде негизи учурунда клубника эккиле деп биз Айыл чарба министрлиги тарабынан дагы ассоциациялар тарабынан дагы айтылган. Ошонун негизинде ассоциациялар аябагандай көп заказдарды беришип, өндүрүү биз учурунда дагы айтканбыз. Муну карагыла, тиякта келишимдер болуш керек деп жерлерде түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн, бирок бул боюнча да мониторинг жүргүзүп атабыз балбаксарлык иш. Эгер эми болсо толук каяка кетип аткан кандай экенин сизге мен маалымат берилет. Жок, туура. Эми мындай урушпай эле, талашпай эле коелучу. Баарыбыз элге айтып алып, эми айткандан кийин аягына чыгаргыла да. Клубниканын жер аянты канча Кыргызстан боюнча, мен ладно, Ысыкөл областы боюнча канча гектарда клубника тигилип турат азыр? Анализ барбы? Айтпайсыңарчы? Бар анализ, айтып. Балбаксарлык бүгүнкү күндө клубника боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Экспортерлорго толугу менен маалымат берип атабыз. Бүгүнкү күндө чүй бүтүп, көлдө экспортерлор сатып алуучулар иштеп атышат. Эгерде бизге дарегин берсеңиз, түзмө түз ошолорго байланыштырып биз байланыштырып беребиз. Дарегин айтайын, Жетегиз району полный. Мына направлять эткенсиңер, могужунга тикиле. Силерде мындай да урматтуу министрлик, силер деген ар бир мөмө жемиш, ар бир неме багыт боюнча канча гектар экенин белгиле да. Мисалы айтышым керек, мен сураганда айтышыңар керек. Тоңго эми өйдү жагына клубника өспөйт, ылдый жагына өсүшү мүмкүн. Жетегиз районунда полный клубника тиги, Карагат клубника, Кудайга шүгүр. Эми ошонун канча гектарына тигилди деп анализ аласыңар да райондордон, туурабы? Айыл өкмөттөрдүн бар да силерде, просто азыр айта албай атасыңар да, колуңардын астында жок. Ошолор боюнча элечи багыт берип койсоңуздар, себеби клубниканын да бир убагы бар да. Ошол убактын ичинде карапайым дыйкан, байкуш дыйкан, жетегиздиктер кыйналбаш керек да. Момент силер направлять этип, туугандар, чүйдүк бүтүп калды, тур Жетегизге жөнөгүлө деп бүткүл наган экспортер, импортерлор эмнеңер баарын жиберишиңер керек да, элден ошону алып алышыбыз керек да. Андан кийин ал клубникаңардын бир мөөнөттөн кийин кереги жок болуп калат. Багытты берген өзүбүз, акчаны кредитти берген өзүбүз үчүн аны талага таштап койбойлу деген маанини айтып атам да. Рахмат. Балбаксарлык иш бул боюнча дагы биз даже границага чейин барып, ошо границада ошо кармабасын, ошол скоропортторду кармабасын деп, аларга дагы ошондой да иштер жүргүзүп атабыз. Ошо өтүнүч, ушул боюнча да көзөмөл жүргүзүп коңуш. Акыркы суроом мына азык түлүк коопсуздугунда эт маселеси. Биз мына өткөндө бир анализди карап отурдум. Дүйнөдөгү эң көп койдун этин чыгарган өлкөлөрдө отуруп, Кыргызстан мына быйыл кошулдук да. Бир 70 миңби, 50 миңдин тегерегинде кой соет экенбиз. Эң башында СССР келаткан кийин Австралия келатты, анан тигил бул отуруп, мында анализди карасам, 23-24төн бери баякы эт өндүргөн өлкөлөрдүн катарына бир 30-40 өлкөнүн катарына кирип калдың. Кудайга шүгүр деп койдум да. Эми бул жерден бирок көйгөй бар. Мына өзгөчө ветеринария жаатында ветеринарларга бизден ветеринар биз досторубуз бар, агаларыбыз, өзүбүз дагы мына бир сайылып аткан дарылар, биринчи эле дары Нитокс. Эми сиз карап көрүп турупчу урматтуу, мындай кереги жок дарыларды сайдырбашыбыз керек да, запрет коюшубуз керек болуп атат. Эгер парламенттен кандайдыр бир чечим керек болсо, аны силер малга сайып атасыңар, аны биз жеп атабыз да. Мына сироз печень 20 жаш, 23 жашка чейин түштү. Эмнеден? Себеби ошол малга сайган жана Нитокска окшогон дарылардын майынан. Илгери биз Нитокс сайчу эмеспиз да, пенсилин менен, тиги менен, муну менен дарылачыбыз. Азыр элдин баары ошого өтүп алды. Бул деген эртең биз жеп аткан, биз сүйүнүп атабыз, ой, биз ат башынын, тоңдун мисалы, тигини мунун малдын этин жакшынакай кылып жеп атабыз деп. Ал деген тияктан сайып салып атпайбы элдер? Арзанына карап туруп алып келип. Анан ал деген кетпейт экен. Ошон үчүн мындай жанакы силер айтып аткан дарылардын баарын этке сайылып аткандан мурункудай, мына бизде Академия наукта Глейген институт турат да. Дары чыгарган аты эмне, унутуп калдым. Для животного отствога дары чыгарган инновация. Инновация жана ким азыр академик Жунушев. Туугандар, ошол академик Жунушевтучу мурунку дарыланган дарылар бар, сертифицированный.
Бүт союз алчы. Ошону өндүрүшкө кайра алып келбейлиби? Эмне кыласыңар чет өлкөдөн дары алып? Ушул биз өзүбүз разрабатывать эткен Кыргыздын бир 5-6 7-8 дар толтура дарылары бар. Ошонун баары мурун Советтер Союзу келип бизден алып кетчү. Минсельхоздунчу мындан аркы немеге иштегениңерге бааны ушул институтты иштетип өзүбүз дары чыгарышыбыз керек. Жалыптын пайызыбыз бизде укмуш дарылар турат. Органический мына зыяны жок дарылар, ошолорду кайра восстановление кылбайбызбы? Көп болсо бир 10-15-20 миллион сом менен баштайт экенбиз. Бир ушуга бир мына бүгүнкү комитеттин немесинде да мен сизден суранам, ушуга бир токтомуна кошолу дагы именно ошо өзүбүздөн дары чыгаруу боюнча өкмөттүн стратегиясын күтөбүз. Давай алып келиңиздер. Уже жетишет эми, өзүбүз мына өзүбүздө сонун дарылар турат. Айыл чарба, мал чарбаны дарылоо боюнча. Ошол институтта мен барып көрүп келдим. Академия науктан 1-чи этажын бериптир. Эмиче бир күнү барып келеличи Аманхан Батырбекович. Ат эле бар да. Тетиги менен тең, даже менден улуу шкафтар турат. Алар жок да азыр. Да рахмат президентибизге Академия науктан оңдоп берип коюптур. Эми ошол жердегиче укмуш билимдүү кишилер жөн эле отурушат. Эми ошолорго жанакы дарыларды чыгарууга акча берип койсок, өзүбүз нитокс жок жана уулуу дарылар сарбай, өзүбүздүн дарыларыбызды саябыз. Кыргызстанга жетет, Кудайга шүгүр, элибизде оорубайт, экономикага да пайда. Ошол боюнча өкмөттүн стратегический планын күтөмүн мен Айыл чарба министрлигинен. Тапшырма берип коюңузчу бул немеге сунуштамага киргизиңиздер. Отделге сунушту алып койгон. Өтө маанилүү бул. Рахмат. Тапшырмаңызды кабыл Жане Калканович, негизинен мөмө жемиштер боюнча Айыл чарба министрлиги берген отчетуңар боюнча быйыл 98% бергенсиңер былтыркы жылга. Бул биринчиси, экинчиси жанагы клубника боюнча Балаз Арылыш айтып кетти. Былтыр Казакстан менен договор түзүлдү эле 5000 тоннага. Есть ассоциация яговодов, Төрөгазиев ошону возглавить этет. Мен былтыр семинарга да катышты элем. Токтогазиев. Былтыр 5000 тонна дедилек, 5000 тонна Казакстанга 1000 тоннасын гана бердиңер. Эмне үчүн мониторинг кылынбай атат анда, өтпөй атат. Иштегиле да муну боюнча Айыл чарба министрлиги. Былтыр биз 5000 тоннаны бере алган жокпуз. Негизинен Казакстан менен биз клубника боюнча 20 000 тоннага завод менен договор түзүлгөн ассоциация. Карагыла да муну мониторинг кылгыла, ал өсүш керек. Элдин өстүргөнүн силер чыгарышыңар керек азыр. Муну көңүлүңөргө алып койгула. Анан жана айырмасын айтып кетейин. Жана картошка боюнча Балзач айтып кетти. Кыргызстанда биз бир гана маселеси 123%, 120% картошка өндүрөбүз. Өзүбүздүн мамлекет эң эле өндүргөн ушул. Анан ошону карай албай мониторинг туура эмес жүргөндүктөн Кытайдан картошка кирип отурат. Муну да силердин көзөмөлүңөрдө болуш керек болчу, мониторинг кылышыңар керек болчу. Анан дагы бир маселени айтып кетейин. Улукбек мырза, ветеринарный служба. Биз былтыр силер менен сүйлөшкөнбүз. Жанагы бизге кирген антибиотиктерди лицензия бергенде карагыла дедилер. Мына Балаз айтып атпайбы, муну эмне үчүн мындай көңүлүңөргө алгыла. Антибиотикти бул биздин Кыргызстандын эт продукциясына бул чоң маселелердин бири. Бул адамдын ден соолугу, азык-түлүк коопсуздугу. Муну көңүл алгыла, лицензияны силер бересиңер, сырттан ташып келген дарылар боюнча. Былтыр сизге айткандым, кабыл алгыла. Туура айтып атат азыр. Биз өзүбүздүн чыгарган продукциясы өзүбүз бул жерден карашыбыз керек. Муну көңүлүңөргө алып койгула.